Жөн эле үмүт кылып, мечтат этип, кыялданып эле отура берсең, ал нерсе орунга ашпайт. Мен азыр мына университетти бүтсөм, мына жерде иштейт экен, мындай китепче чыгат экен, мындай курсуга, креслого же бийликке барып калат экенмин деп ойлонуп отура берсең, ал нерсе ишке ашпайт, урматтуу жаштар. Сен оку, сен иште, өзүңдү көрсөт. Аллах Таала сени ушундай көтөрүп коет, сен чектеп койгон креслоңдун бийигирээге, эгизерээге жетесиң. Сөз түрдө жетесиң, Аллах Таала жеткирет. Эгерде сен окубастан, таныш билиш кылып, ар нерсе кылмыш болуп, бир жерге бара турган болсоң, ошол барган тагдырыңда дагы сен түшүп кетесиң. Неге? Негизги нерсени албай калдың да сен өзү. Бирөө көтөрүп койсо дагы түшүп кетесиң. Себеби негизги нерсе жок сенде. Илим жок, билим жок, адеп ахлак жок, ошого жараша тарбия жок сенде. Качан ушу пол жугуштан баштап кафени, рестораны болосуң? Себеби сен бардык нерсени билесиң. Пол жуугандан баштап идиш жуат бардыгын билесиң. Ошондо кафени, рестораны болгонго ылайыктуусуң. Ошол сыяктуу эле ушу окулдуң, илим алдың, жол катары тарбияны алдың, ошолоруңа ылайыктуусуң. Жөн эле соцсеттерде отуруп албагандай өткөрүп, беха экен, сонун машина экен, болбосо сенде анын дискасы дагы жок, ага жете турган акчаң дагы жок. Демек, маселе башка жакта. Мона Лизанын сүрөтүн, кыздардын сүрөтүн көрүп алып, качан ушуну меники болот деп ойлонуп отура бербе. Бардык ордун убактысы менен болот. Азыр болгон ордун алмаштырып койбо. Азыр окуй турган учур катуу окуп кал, газыны басып кал. Китептерди жеп сал, ичип сал. Алдыга эч ким өтпөсүн сенин алдыңа. Ошондо жыйынтык болот. Бардыгы өзүңө келет. Германиябы, Америкабы машинени пакети менен алып келип коюшат. Ал үчүн акча болуш керек. Акча үчүн мени иштетиш керек. Мени иштетиш үчүн окуш керек.